Assalamu alaikum sport sүйүүчүлөр. Кечеги UFC турнирдеги салгылашууда Адесаниядан эки мушкер буга чейин жеңилген эле. Бул эки мушкер Пауло Коста жана Марвин Виторинин беттеши болуп өттү. Негизи Пауло Костада 3-чү раундда мүмкүндүк чоң эле. Марвиндин мойну Костанын колуна кирип тилекке каршы ал мүмкүндүктү колдоно албады. Ошентип 5-чи раунд аралыгында ийгилик Марвин тарапта болду. Албетте очко боюнча. Кийинки кабар. UFC чемпиону Фрэнсис Нгану жана убактылуу чемпион Сирил Гандын салгылашуусу убактысы белгиленди. Булардын эр урушу тагыраагы 23 январь күнгүгө такталды. Достор, силер эмне деп ойлойсуңар? Сирил Ган же Фрэнсис Нгану? Эгерде булардын салмагын жана чыдамдуулугун айта турган болсок, Нганунун салмагы 113 кг түзөт. Ал эми Гандын салмагы 120 кг. Айырма 7 кг менен айырмаланат. Чыдамдуулукка келе турган болсок, Сирил Гандын чыдамдуулугу өтө жакшы акыбалда. Нгану чыдамдуулугу болсо 2018 жылдан бери 3 раунддук салгылашуу өткөзө элек. Бир же экинчи раундда аяктап келе салгылашуусун. Bellator номер 269 турнирде Усман Нурмагомедов жана Патрик Пьетланы муунтыкма менен жеңгенден соң өз сөзүн калтырды. Бүгүн менин кечим болду жана биздин кеч. Биздин команданын кечи бүгүн деп өзүнүн командаларынын Нурмагомедовдордун страницаларын калтырды. Кийинки кабар. Хамзат Чимаев жана Ли Сизилиан UFC'нин 267-чи турниринде эгер Хамзат кытайлык мушкерди жеңе алса, анда казакстандык мушкер Шавкат Рахмановду Хамзат Чимаев экөөсүнүн беттешинин мүмкүндүгү чоң экендигин кабарланат. Булардын жашы экөө тең. 1994-жылкы бою дагы бирдей экенин көрсөк болот. Экөөсүндө тең утулуу ызасын тарткан эмес. Шавкат Рахманов 14-0, Хамзат Чимаев жакында 10-0 болот. Жакынкы убакыттарда кытайлык Сизян Линди уткандан соң албетте экөө тең барба күрөштөн мыкты жана күчтүү промоушндарда күчүн сынап келет. Эки мушкер тажрыйбалар менен UFC'нин тарыхын өзгөртүп келүүдө. Бул эки мушкердин беттеши болсо абдан кызыктуу болор эле. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Оюңарды комментарийга жазгыла. Бул кызык. Достор, бүгүнкү жаңылыктар ушулар менен чектелет. Видео жакса каналга каталып класс басып коюуну унутпаңыз. Сиздер менен видео бөлүшкөн Асанбеков ТВ каналы.